Иран-Израиль жаңжалынын курчаган фазасы дүйнөнүн негизги жаңылыктарынын баш сабында болууда. 22-июнга караган түнү Америка Кошмо Штаттары Ислам Республикасынын 3 өзөктүк объектиси бар Натанс, Фордо жана Исфаханга сокку урду. Америкалык президент Дональд Трамп сокку уруулар Ирандын өзөктүк мүмкүнчүлүктөрүн чектөө үчүн жасалып, өлкөнүн өзөктүк программасынын негизги объектилери жок кылынганын ырастоодо. Бирок Тегеран муну четке какты. Анткени Иран бийлиги АКШ тарабынан өзөктүк объектилерге сокку болорун билип, алдын ала аларды эвакуация жасашканын, мындан улам өтө чоң зыянга учурашпагандыгын билдирди. Фордодогу объекти жарым жартылай гана зыянга учурап, анын жанында химиялык же радиоактивдүү булгануу байкалбаганын, ал тургай түтүн жана өрттүн да белгилери жок экенин, жашоо кадимкидей уланып жатканын жергиликтүү бийликке таянуу менен маалымат булактары билдирип чыгышты. Ирандын атомдук энергия боюнча уюму кол салууну эл аралык мыйзамдарды бузуу деп атап, өзөктүк тармактуу өнүктүрүүнү уланта турганын баса белгиледи. Ал эми Иран парламенти Перс булуңунан Инди океанына чыгуучу жалгыз жол болгон Ормуз кысыгын жабууну жактады. Кысык эң жыш кеме каттаган жолдордун бири. Ага дүйнөлүк мунай ташуу көлөмүнүн болжол менен 4төн 1 жана суютулган жаратылыш газынын 5тен 1 туура келет. Тегеран Израилга карата жооп иретиндеги соккуларын улантууда. Анда Иран Тель-Авив жана Хайфага биринчи жолу жаңы баллистикалык ракетаны колдонду. Буга чейин Тегеран Израиль бомбалоону токтотмоюнча ага карата аткылоолор токтобой тургандыгын билдирген болчу.